Урматтуу Москва шаарында эмгектенген мекендештер, сиздерге комфорттуу унаа менен ортомчусуз чек арага күн сайын каттаган Айбек Байкени сунуштайбыз. Бат жана стажы жогору айдоочу. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге да жардам берет. Эң башкысы ынсаптуу арзан баада каттайт. Байланыш номери 8925 406 99 91 8968 498 21 54 Айбек. Бишкек менен Москва Кыргызстанга атомдук станция куруу боюнча келишимге кол койду. Россиянын Сочи шаарында Атом Экспо форум өтүп, анда Кыргызстандын энергетика министрлиги менен Россиянын Росатом Energy Project ачык акционердик компаниясы кызматташуу тууралуу келишимге кол коюшту. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Келишимде Бишкек менен Москва Кыргызстанда кубаттуулугу чакан атомдук электр станциясын куруу боюнча долбоордун болжолдуу негиздемесинин техникалык тапшырмасы тууралуу жазылган деп айтылат кабарда. Документке кыргыз тараптан энергетика министри Таалайбек Ибраев, ал эми Россия тараптан ишкана өкүлү Андрей Рождествин кол койгон. Буга чейин Россиянын Росатом мамлекеттик корпорациясы менен Кыргызстандын энергетика министрлигинин ортосунда Кыргыз Республикасынын аймагында төмөн кубаттуулуктагы атомдук станция курууда кызматташуу боюнча меморандум кабыл алынган. Орусияда кыргызстандык таксисттин өлтүрүлүшү боюнча элчилик билдирүү таратты. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Москва шаарында монтөп өлтүрүлгөн кыргыз жаранынын сөөгү табылгандыгы тууралуу маалыматка байланыштуу расмий билдирүү таратты. Алдын ала алынган маалымат боюнча өлтүрүлгөн жаран 1972 туулган. Ал такси кызматында иштеп жүргөн. Элчиликтен билдиришкендей, издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Орусиянын укук коргоо органдары тарабынан бул кылмышка шектүү адам аныкталып кармалган. Бул факты боюнча Москва шаарынын Кунцево райондор аралык тергөө бөлүмү тарабынан Кылмыш жасоо кодексинин 105 беренеси адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Бул маселе элчиликтин көзөмөлүндө экени кошумчаланды. Эскерте кетсек, буга чейин Москва шаары боюнча тергөө комитетинин сайтына таксист болуп иштеген кыргыз жаранынын монтоп өлтүрүлгөнү боюнча маалымат жарыяланган. Анда орусиялык ЖМКлар маркум Кыргызстандын жараны экенин жазышкан болчу. Булак Супер Кежи. Маркум ырчы Бекжан Темирханды эскерүү концерти өтөт. Жол кырсыгынан каза тапкан ырчы Бекжан Темирханды эскерүү концерти өтөт. Бул тууралуу кыргыз эл артисти Сыймык Бейшекеев соц тармактагы баракчасына жазды. Бекжан Темирхан менен жакындан тааныштыгым жок. Айтайын дегеним, Бекжанды жакындан билген сахналаш энелерим мага кеңешкене келишиптир. Үй бүлөдө барын көтөргөн Бекжан эле шаардан үй алып, атени бир туугандарымды көчүрүп келсем деген тилектери аткарылбай калды. Кандай кеңеш бересиз? Кандай кылсак туура болот деп. Айткан кеңешимди сиздерге дагы бөлүшүп кетүүнү туура көрдүм. Көзү өтүп кеткен маркумдун жаса албай, аткара албай калган максат ойлорун улантуу артындагы тирүүлөрдүн парзы деп түшүнөм. 11 декабрда саат 19:00 Бекжан Темирханды эскерүү концертин өткөрөбүз. Бекжандын көрмандары концертке келип, ырларын угуп, концертке келе албагандар, мисал алыстагы мекендештер, атайын ачылган банктык эсепке каражат которсоңуздар болот. Түшкөн каражат толугу менен менин жеке көзөмөлүмдө болуп, Бекжандын тирүү кезиндеги мүдөөсүн аткарууга жумшалат деп жазган Сыймык Бейшекеев. Ошондой эле акча которуу үчүн атайын эсеп ачылган. Каражат которуу үчүн Элсом 0707 10 40 83, М-банк 0550 10 40 83, Оптима 41 69 58 53 55 770 560, Сбербанк 2202 2023 35 39 48 33, плюс 7977 299 75 86, Акылбек. Белгилей кетсек, ырчы Бекжан Темирхан досу менен 10 ноябрда Кемин районунда жол кырсыгына кабылган. Кырсыктын кесепетинен ырчы окуя болгон жерден көз жумган. 12 ноябрда ырчы Бекжан Темирхандын сөөгү туулуп өскөн Аксы районунун Бешкуру айылында жерге берилген. Ырчы эзилип өттүм, кантем, карындаш, сени бербейм эч кимге жана башка ырлары менен көпчүлүккө таанылган. Булак Супер Кежи. Польша Беларус менен чек арада кооптуу кырдаал жаралганын жарыялады. Беларустан Польшага мыйзамсыз миграция кайрадан күч алды.
Польшанын Ржеч Посполита газетасы эки мамлекеттин чек арасын дагы коркунучтуу кырдаал жөнүндө жазат. Чек ара аскерлеринин башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча январь айынан ноябрдын ортосуна чейин 9914 адам чек араны мыйзамсыз кесип өтүүгө аракет кылган. Бул орточо эсеп менен айына 300дөн 700гө чейин. Ошол эле учурда жылдын ортосунан бери бул көрсөткүчтөр кескин өстү. Август айында эле 793 мыйзам иммигрант катталган. Ал эми октябрда 2315. Иммигранттар акыркы учурдан пайдаланып, чек араны бүткүл узундугу боюнча электрондук тосмо мындай мүмкүнчүлүктү дээрлик жокко чыгаргысы келет. Биз муну алардын форумдарына байкоо жүргүзгөндүктөн билебиз, деди Суенин басма сөз катчысы Анна Михалская. Булак Назар Ньюс KG. Аргентинанын сенсациялуу түрдө утулушу. Лионель Месси билдирүү жасады. Атактуу футболчу Лионель Месси Катарда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун алкагында Аргентинанын Сауд Аравия курамасына сенсациялуу түрдө жеңилиши боюнча билдирүү жасады. Эч кандай шылтоо жок. Биз мурдагыдан да ынтымактуу болобуз. Атаңдаш командабыз күчтүү жана аны көрсөтүштү. Бул биз көптөн бери чогуу ойнобогон абал. Эми Аргентина курама командасы чыныгы команда экенибизди көрсөтүшүбүз керек. Биз каталарыбызды оңдоп, максатка жетүү үчүн аракет кылышыбыз керек. Мен жакшымын, бирок натыйжага капа болдум, деди Месси оюндан кийинки журналисттерге берген интервьюсунда. Эске салсак, бүгүн 22 ноябрда футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун тайпалык баскычынын биринчи турунун алкагында Аргентина курама командасы Сауд Аравиянын курама командасы менен беттешкен. Оюн 2-1 эсебинде Сауд Аравиялыктардын сенсациялуу жеңиш менен аяктады. Аргентиналыктардын жалгыз голун Месси киргизди. Булак Супер KG.